баягыда мен ушу Айбек мырза элеген көтөргөн сөздөр көтөрсөм элдин баары мага каршы чыкты эле. Анда силер биринчи жолу алып келаткансыңар бул нерсеничи. Бир жумурткасы канча сом турат Кыргызстанда? Примерный бааны айтып бергиле, примерный эле. Базарда 12-13 сом. Иә. Базарда 12-13 сом. 12-13 сом, оптом дегенде ошондо канча сом болуп калат? Примерно 10 сом болуп калабы? Бир компот канча турат? Мындайда бул жерде тамак аш жасалганда баягы ар бир кишиге өзүнчө кылып эсептелим дейт. Мен сизге бир нерсе айтып берейинби? Комментарий түшүндүм мен. Мен сизге бир нерсе айтып берейин. Мен мындайынан чөйсөк дагы, тигиндейинен чөйсөк дагы, 30 сом кылган күндө дагы эртең мененки баланын завтрагына жетпейт. Баягыда ушинтип айтып чыксам, ата-энелер каршы чыкты, сен кичинекей балдардын немесинен аяйсыңбы, мектепке барып тамак жеп аласың деп. Алар баягы өздөрүнүн кезинде эле элестетип атат. Мектепке барып тамак жегенди өздөрүнүн кезинде эле элестетип атат да. Силер айтып аткан сумма менен баланын эртең мененки тамагынын бир ай калышы жок да. Сиз эртең менен балаңызга мындай кичине кылып нанды кесип берип туруп анан кийин кичине чайга малып туруп анан мектепке жибересизби? Мисалга алып келейин. Реальный эле нерсе да бул. Просто мындай мен түшүнбөйм да, силердичи өкмөт тараптычы вообще мындай каякта жашайсыңар силер? Не деген сказкаларды айтып келесиңер бияка? Зачем эти сказки нужны? Айтсам же бул тарап түшүнбөйт, же тиги тарап түшүнбөйт. Токтотуп койбойт белеңер муңарды. Жөнүндө токтотуп койбойт белеңер. Болбойт деп эле айтып койбойсуңар. Эмне болтасыңар? Болбойт. 20 эмес 30 сом кылсаңар дагы болбойт. Мен көрдүм, мен бардым ал жерлерге дагы жакшы, чындап эле жардам берип атышыптыр. Бирок ал Айбек мырза айткандай эртең токтойт. Мен квартира снимать этип жашап жүргөн адамдарга кирем да. Квартира снимать эткенди элдер билбейт кандай оор экенин. Биринчи айын төлөйсүң, экинчи айын төлөйсүң, үчүнчү айда карызга кире баштайсың. Төртүнчү айда ошол карызыңды төлөп, тиги квартираны төлөй албай каласың да. Просто мындай реальный нерселерге келбейлиби? Мен мага волшебный мирде жашаган жададым да ужечи. Мисалга алып келели, немеден саламаттык сактоо министрлигинен бирөө барбы? Балдардын тамак ашын контролдой аласыңар бүгүнкү күндө? Ошол мектептерден берип аткан тамак ашты азыр ушул күндө, азыр биз ушул жерде отурган күндө контролдой аласыңарбы? Ооба, күнүмгө контроль болуп турат. Бирок баягы өзүн мисалы үчүн бир райондо бир врач ошол эмени курировать этет. Или бир помощник деп коебуз, ошол врачтын эмеси. Ошол бир райондо канча мектеп болсо ошону бир киши курировать этет. Ал күнүгө выездга чыгат, бирок баягы по очереди кандай жетишсе ошондой болуп лабораторный анализи постоянно алынып турат. Мисалы үчүн былтыркы жылды алсак, ошол химический составын жана микробиология жанагы коопсуздугуна алынган эмесин алып көрсөтөт, жана айтып аткан калорийность мисалы үчүн. Рахмат эжеке. Коллегалар уктуңар да. Уктуңар, баарыбыз уктук, ушул жерде сүйлөшүп аткан. Мектептин жанында Кытай жанагындай конфеттери 2 сомдон 5 сомдон сатылып атат да. Мектептин алдында эле азыр ушул жерден чыгып туруп, сиз менен барам, көрсөтүп берем. Мектептин жанындагы эле комоктордо сатылып атат. Ата-энелер тиешип атат. Балдарыбыз болбой алып атат депчи. Эмне калп айтып атамбы? Силер мектептин ишин кантип контролировать этип аткансыңар? Силер сыртында турган нерсени контролировать, көзүңөрдүн алдында турган нерсени контролировать эте албайсыңар. Зачем эти сказки? Ушинтип эле сказка айтып эле жүрө бересиңерби? 30 жылдан ашты эгемендүүлүк алганыбызга. Биякта бирөөлөр отурат, сиз айтып атасыз, биз бүт тамак аштын баарын контролдоп кое алабыз деп атасыз. Биякта бирөө отурат, айтып атат 7 сом менен 14 сомго чейин тамак аш алып койсо болот депчи. Жадатасыңар го айлана эмне адамдарды. Мен башында эле келгенде, ушул суроо келгенде эле айтпадым беле, андан көрө ата-энелер менен сүйлөшүп, ата-энелер менен чечишкиле дебедим беле. Мен жогорку кеңеште эмне отурам, ушул сказкаларды угуш үчүн отурамбы? Кайсы бетиме мен эл өкүлүмүн? Макул деп коеюнбу азыр? Хорошо, мен азыр колумду за көтөрүп берем силерге. Макул дейин. Может, хватит уже этих сказок, а? Может, санэпидемнадзордун врачтары чындап эле чыгып алып мектептин тегерегинде тетиги сатылып аткан нерселер жок кылат эжеке.
Мен тешкил этпей атам элерге. Күнүгө ошол боюнча менде мен чыгып кетейин деп атат уже басманчы. Мына унча албай атасыңар го бирөөңөр сүйлөгүлөчү мага айтып калчы, мен туура эмес айтып атасың деп айтып калчы бирөөңөр, мен угайынчы ушул жерден. Туура эмес, Эрлан мырза 20 сом жетет деп айтыңызчы эжеке. Жибек эже. 20 сом жетет гарантированно деп айтыңызчы. Калориянын эсебинен эсептеп чыкты. Ар бир кишиге өзүнчө бөлүнбөйт. 20 сом буга берсең эми ошону сатып ал депчи. Бул общий ошол мектепке полный бөлүнүп балдардын окугандарынын Жанагы сказкада, жанагы сериалдардагы сказкада күнүгө канча балаңыз бар эжеке? Садикке барган, мектепке барган балдарыңыз барбы? Иә. Муратбек мырза, барбы мектепке барган балаңыз? Неберелериңиз барбы? Конкретно айтыңызчы. 7 сомго эртең менен завтрак берип туруп мектепке жөнөтөсүзбү? Күнүгө. Немен микрофонду включать болсоңуз? Микрофонду включать болсоңуз? Эртең менен эми бир 50 сомдон салып берет го, эми мен неберелерим да күнүгө контролдойм, бир 50 сомго чейин салып берсе керек. Чын эле сиз айткандай өтө эле аз, ага деле кандай тамак келет? Жандай эмне биз биякта мен келгенден бери жогорку кеңешке келгенден бери обсуждение болуп атам. Мен биринчи келгенде эле айтпадым беле. Биринчи келгенде сиз бар элеңиз да го. Ошол жерден чыгып эле айтпадым беле, мени токтоткула. Зачем убактымды алып атасыңар менин деп. Же токтото албайсыңар, же айтпайсыңар токтотуш керек деп отурасыңар чындап эле. Контролдоп койгонсуңар баары сонун Кыргызстанда. Только по факту алып келгенде мен телефон күйүп кетейин дейт. Мектепте актык чогултуулар токтосун дегенсиңер. Жомок. Азыр ачып берейинби Инстаграм, мына мен азыр кире элекмин Инстаграмга, азыр ачып берейинби, азыр мончанчы мектепте акча чогултуп атат деп чыгат азыр. Надоело в сказке жить, келгиле мындай серьезныйраак жумуш алып барып чындап эле серьезныйраак болосуздар. Мен айтканымды угасыңар да бияктан кетесиңер да, болду сүйлөй берет дейсиңер. Бирок мен Кыргызстандын жаранымын. Мен могул жерде отурган жомооңарды азыр могу ак үйдүн эшигинен чыккандан кийин эле көрөм. Контролдобойсуңарбы эжеке жанагы мектептин тегерегиндеги немелерди сатып аткандарды? Кытай неме конфеттерин сатып аткандарды? Бөбүжан Камчыбековна. Эрлан Калчырович, сиз билесиз да, мурункудай мисалы үчүн тамак аш саткан магазин болобу же кафе болобу бизден уруксат албайт мурункудайчы. Мектептин ичинде запрет бар. Биздикилер ичин контролдойт. А сыртындагыларды бизден уруксат албай эле эмеден айыл өкмөттөрдөн алабы, жанагы архитектурадан алып берет. Аларды запрет кыла албайбыз. Врач бар деп атасыз. Мектептин ичиндегилерди айтып атам да менчи азыр. Наверняка силерде заявлениялар түшөт турабы ата энелерден. Мага келатканда эле силерге дагы текшерүүгө алгыла деп. Кыргызстандын мыйзамы боюнча силерге заявление түшкөндөн кийин силер текшерүүгө алышыңар керек. Бирок аны через Минэконом кылып койгон. Минэкономдо жана Улан деген мырза отурат. Фамилиясы ким эле Улан мырзанын? Ал каалаганына берет. Ага айтып койсо бербегиле деп койсо бербей коет. История айтып берейинби силерге? Газовый баллондорго заявление жазган менчи. Мир Сахар кезинде видеосу бар, көрө алгыла. Заявление жазган барып, газовый баллондор жарылат жакында деп. Ошол Улан деген мырза бербей коет. Минэкономдон рухсат бербей коет текшерүүгө алганга. Прокуратура биякта отурасыңар да, бербей коет. Акырында 2 адам каза болот, бир жаш кыз каза болот. Бир жума өтпөй бир жаш бала каза болот. 3 жумадан кийин Диржинка чүйдөн бир кыз каза болот. Мен Кыргызстанда жашайм, мен дагы бир жолу айтып берип атам, өкмөт мага келатканда билип туруп келгилечилер кимге келип атканыңарды. Мен Кыргызстандын силердей эле болгон жаранымын, мен мындай жомоктордо жашагым келбейт. Рахмат. Рахмат, Эрлан Калчырович. Туура айтып атасыз, сөзү негизи эч эпиднадзор жок болуп атат, Бөбүжан Камчыбековна. Бирок ысык тамактануу боюнча кээ бирки жакырчылыкта жашаган биздин балдарыбыз бар да. Таптакыралар тамак ичпей чыккандар бар. Ошолорго кичине мындай колдоо болсун деген ошо тамактануу, ысык тамактанууну киргизип аткан ошол да, ошол маселеси.
Мунун баарын бул оң тарабында отурган өкмөт регулировать этип койсо болот. Сиз айтып аткан сөздү да регулировать этип койсо болот. Бизде министерство неме соцблок боюнча министерство негизи эле Эдил Жолдубаевич бар, булар чогулуп отуруп ошону чечип койсо болот. Эмне кылалы? Мындай жакыр семьяларга көбүрөөк тамак берип, мындай равновесияга алып келип койсо болот ошол нерсеничи. Жок, жомок айтып атпайлык да. 2 жылдан бери жомок. Укканың бар, жомок. Мындай кылса болот, тигиндей кылса болот. Болот. Кылышпайбы? Кылышпайбы, сүйлөшпөйсүңөрбү отуруп, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп жумуш көрсөтпөйсүңөрбү? Элдер ыраазы эле болот. Рахмат.